الجنة والناس. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 5 декабрда биздин Сеннамед клиникабызда сыйкыр жана чечим аттуу темада семинар болуп өттү. Биздин клиникага дарыланууга келип жатышкан көптөгөн адамдар жаш курагына карабай депрессияга кабылып, коркуу сезими менен бардык нерсеге кыжаалат болушуп, көптөгөн суроолорун социалдык желе аркылуу да беришет. Канткенде бул сыркоолорго жардам бере алабыз. Мисал кылып кантип жандырыш керек, сыйкыр менен кантип күрөшүш керек, ошо жин шайтан бар экен, жин шайтандан кандай маалымат алыш керек, кантип коргонуш керек, кантип үйдү тазалаш керекти мынакей биз бетме-бет келген биздин кардарлар менен мазилдешип түшүндүрүш үчүн мына ошол иш жүзүнө ашырыш үчүн ашырып отуруп ошо семинарды уюштурганбыз. Сыйкыр жана чечим семинарын өткөрүүнүн максаты да ушул. Адамдарды кара жин магиясынан сактап, ден соолугун жакшыртуу менен сыйкыр, кара жин тууралуу маалыматтарды жеткирүү. Семинарда устаз Шайлообек Үркүнбаев сыйкырдын түрлөрү, көз тийүү, тумарлар менен сувенирлер эмнеден турарын түшүндүрүү менен өз архивиндеги видеолор менен бөлүштү. Мен бул жакта отурам. Бул жактан башка бирөө тартып атат, мен дем салып атам, ит болуп мага үйрүп атат. Эми кебетесин көрсөңөр, тиштери асытып мага ав деп үргөнүн көрсөңөр, эркектер бусулуңар бусулмак, аялдар төрөп жибермесин. Семинарда 120дан ашык адам ар кайсы шаар аймактардан келип катышты. Катышуучулар көп суроолоруна жоопторду алышты жана чындыкты таң калуу менен кабыл алышып, семинардан кийин ала келген тумар сувенирлерин калтырып кетишти. Катышуучулардын оюн ортого салалы. Сыйкырдан анан өзүн өзү коргонууну үйрөндүк десек болот бүгүнчө. Таза жашаганды. Жин шайтандар өзүңөрдөн кандай коргонуу, биз андайды билбейбиз да чын элечи. Өзүбүздү кантип коргоп жүрүш керекти билбейбиз. Ошондой нерселерди, көп нерсе, жакшы нерселерди үйрөндүк да. Ушул консультация алдык, аябай жакшы жан дүйнөнү кантип тазалай турган бир жакшы нерселерди ала алдык, өзүбүзгө пайдалуу. Бүгүнкү семинарыңыз жакты. Мен өзүмө көп жакшы эмелерди алдым. Даже көп билбеген нерселерин билип калдым. Бияка мен, честно сказать, семинарды билбей эле даралайын деп келгем. Черный тмин дегенди сатып алайын деп келгем. Анан семинар деген кирип калдым. Жакты ушундай эмеде эмете берсе жакшы эле боло турган кишилерге. Например, мен өзүмө көп эле суроо берип жүрчүмүн. Ушу шайтан деп айтышат. Бул шайтан эмне болду экен, эмнеге кээ бир кишилер кирип кетет, анан кийин ушинтип ооруп калат дейт. Ал эмнеден зависит болду экен деп ойлочумун. Көп нерселерди дагы түшүнгүм келет. Ушундай семинарга дагы эле келем буюрса.